бул топко Арген Эмилбеков жете берди жана айып анчасында кулады пенальти. Ооба башкы калысы пенальтини коюп берди. Ооба топто жана мына дал жолу кайталоодан көрөбүз. Ооба алда өткөн жана артынан тийди. Ооба Куатбеков узатылган сокку. Сага айтып өтпөдүм беле. Бул дарбазачы оңой эмес. Солисак Мапесот. Жоржиньо стилинде паузаны кармаган, бирок дарбазачы эч кандай бурчтуу секторда. Кайрадан Лаос командасынын капитаны 8-катарсындагы Сайфон Кионанам чыгарып берүүнү жасайт. Айып анчасына чыгарып берилген топ кайрадан Лаос командасы мына Пеца менен Сиатеп эсеп сандарын ачып койду. Мына бурчтан чыгарып берүү абдан топ Лаос командасы. Алексей Ли дал ушул 22-катар сандагы оюнчуну кармап жаткан жана ал өз атаандашын жоготуп жиберген. Лаос командасы дал ушул тартып калуудан кайрадан биздин курама команда өз дарбазасын беттештагы соңуна келип баштады. Лаос командасы контур чабуулга чыгат жана гол. Лаос эсеп сандарын өзгөртүп салды. Эсеп сандары 1-2 жана Лаос бул беттеште жеңип алды. Башкы калысынын ышкырыгы жаңырды. Оюндун 94-мүнөтүндө эсеп сандарын өзгөртүп койду. Мына ушундай Тилекке каршы бул жагдайды эч ким түшүнбөй калды. Лаос 2 ресемде жеңишке жетти да Кыргызстан курама командасы Тилекке каршы жеңилүүгө аргасызбыз.